Ош шаарындагы эң ири уникалдуу долбоорлордун бири Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу. Ушул тапта дарыянын сол жээгиндеги 1 чакырым жерге таш төшөлүп бекемделди. Жумушчулар дарыянын оң тарабына өтүүдө. Иш ыргагы үзгүлтүккө учураган жок. Дарыянын жээгин көрктөндүрүү боюнча ири долбоор 20-июнда башталган. Жаңы долбоордун курулушу үчүн жээктердеги 500гө жакын мыйзамсыз тосулган аймактар бошотулуп, азыр дагы алынуучу көркөлөр бар. Кала жашоочуларынын эс алуусу үчүн төшөлүп жаткан долбоор 3 этапта жүргүзүлүп, жергиликтүү казынадан 60 миллион сом каралган. Уникалдуу эс алуучу жайдын жалпы узундугу 5 километр 400 метр аралыкты түзөт. Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп, эс алууга шарт түзүүчү көлмө, веложол, жөө адамдар басууга ылайыктуу тротуар жана түнкү жарыктандыруу системасынан баштап отургучтарга чейин долбоордо мерчемделген. Хапова көчөсүнөн Нурматов Грензаводко чейин 1 этаптуу болуп туруп, Грензавод Нурматов көчөсүнөн баштап Достук Навай эс алуу жайына Достук көпүрөгө чейин 2 этап менен караганбыз. Биринчи этабы боюнча 252 миллион ушул жерге каралган. Бүгүнкү күндө 1 километр жери күн батыш тарабынан таштар толугу тизилип, дарыялар бекемделип бүттү. Азыркы күндө берки күн чыгыш тарабынан өтүп, мына тиешелүү нормаларга ылайык таш түзүү иштери башталды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде эч кандай неме жок. По проценттим эсептегенде биз бул жак жалпы 2,5 километр биринчи этапта каралган. Дарыянын эки тарабы таш менен бекемделет. Ал үчүн чыдамдуу таштар атайын Араван районунан алынып келинүүдө. Курулушта 3 топ иш алып барууда. Байыркы каланын так ортосунан аралап өткөн дарыяга эс алуучу жай куруу көп жылдан бери келе жаткан элдин мүдөөсү болчу. Долбоорду кубаттап, мыйзамсыз тосулган жерлерди ыктыярдуу бошотуп берген ишкер көп. Ошол эле учурда калк үчүн каралган жайга тоскоолдук жараткандар дагы жок эмес. Аравандын ташынан алып келип, Ак Буранын сол жээгин бекемдеп атабыз. Бұл Аравандын ташы сертификаты бар, лицензиясы бар, лабораториядан өткөн таш. Бұл таштар суукка да чыдамдуу, ысыкка да чыдамдуу, сууга да чыдамдуу таштар. Оң жээгине өтүүнүн алдында турабыз. Оң жээгин бузула турган жерлерди анча-мынча жерин бузуп туруп, сол оң жээгинен баштайбыз эми. Азыр мына 1 километр жери даяр. Дарыянын нугун азыр эми сол жээкке бурабыз дагы оң жээкти баштайбыз. Жол четиндеги түйүндөрдү сүрдүрүү жана эс алуучу жайларды куруу кезеги шаардын калкы эң жиш отурукташкан Манас Ата муниципалдык аймагына келген. Учурда Уркуя Салиева көчөсүндөгү Чакан базардагы 30дан ашуун күркө алынды. Аймакка ууна токтотуучу ири жай курулат. Көп кабаттуу үйдүн жашоочулары үчүн аллея дагы түптөлүү мерчемделүүдө. Долбоор даярдалып, адистердин көзөмөлүнөн өтүп жаткан кезде 2021-жылы жаңы түзүлгөн долбоор ишин баштайт. Күркөлөрү алынган соодагерлерге шаардык мэрия атайын эскертүү берген. Алды бардығын бірдей алсын, біз мақұлбыз. Анан вообще мынандай акылат кештеше билбеймин. Кол тийгизип коюп кете берет, Акылат болгондо ошондой болот. Издельный болгондо андай кылбаса керек эле. Кылган ишиңе жараша десе, ошол ишти убагында аткарса керек эле. Ошол менин айтканым. Алса бардығын бірдей алсын. Анан бирөөнүн тууганы, бирөөнүн кудасы, бирөөнүн паланы түкүнө дебиз. Калаада курулуштун толкуну күчөп, инфратүзүм жаңы баскычка көтөрүлүп жаткан мезгил. Шаардын шаар статусуна татыктуу болушу үчүн заманбап үлгүдөгү көп кабаттуу имараттар курулушу шарт. Калаанын аймактарында 8 ири долбоор ишке ашууда. Басымдуу бөлүгү экологияны жакшыртууга, эс алууга багытталат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.